Bismillahirrahmanirrahim. Bir kişi bir totukuş satıp alıp, ошол totukuşuna La ilahe illallah sözünü, ошол tavhid sözünü үйрөтүп коюптур. Ошол totukuşu тынбастан La ilahe illallah деп айта берет экен. Анан күндөрдүн бири ошол totukuşuna суу данын берип, жемин берип, анан капасын ошол жабыш, эшигин жабыш эстен чыгып калып, анан кеткенден кийин, жана тотукуш жалгыз калгандан кийин бир мышык кол салып, ошол тотукушуну мойнунан алып бууп койгон болот. Келгинче жанагы тотукушу үн чыгарып, кыйкырып турган болот. Анан тотукушуна карап, капаланып, кайгыланып отурган кезде адамдар келип, ушул тотукушка да кайгыланасыңбы, капаланасыңбы? А башка бир тотукушту сатып алып, Ла илахе илlallah деп үйрөтүп койсоң, ага дагы айта берет да деп айтышканда, жанагы тотукуштун ээси айткан экен, мен тотукуштан айрылып калганыма, же тотукушум өлүп калганына кайгырганым жок, капаланганым жок. Мында мен ибрат алган нерсем, ушул тотукуштагы Ла илахе илlallah деп айтып жүрүп, өлөрүнө келгенде өзүнүн үнүн айтып, адаттагы үнүн чыгарып өлдү деген экен. Биз дагы бул жашоодо Ла илахе илlallah деп айтабыз. Бирок өлөргө келгенде, жан берерге келгенде мына ушул сөздү айталар экенбизби? Мына ушул нерседе биз канчалык мына ушул Ла илахе илlallah сөзүнө амал кылдык, канчалык бул сөздүн талаптарын, шарттарын аткардык деп мына ушундай өзүнө бир суроо берип, кайгыланып, капаланган экен. Жашоодо ар бир нерседен акылдуу инсан ибрат сабак алып жашайт. Аллаху алам.